Ассаламу алейкум, кадырман көрерман жана угарман. Марва телеканалынан жана Насихат радиосунан угуп жаткан угарман. Назарыңыздарда куттуу орозо 2024 долбоору аны алып барган мен Гүлназ Эркинбек кызы. Кадырман көрерман, мына ушинтип орозонун 9-күнүн кармап турган мезгилибиз ооз ачарга саналуу гана мүнөттөр калды десек болот. Ушул саналуу мүнөттөрдүн арасында сиздерге пайдалуу сабак болсун деген максатта биз эфирибизди баштайбыз. Биз бүгүнкү берүүдө ушул исламдагы аялдын ибадаты, анын жасаган амалдары туурасында кеп кылабыз. А бизде конокто теолог, филолог Саида Абдраимова болмокчу. Ассаламу алейкум, куш келдиңиз. Кармаган розоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Рамазан марек болсун. Амин, ажмайын. Узаза ушул бүгүн негизи орозодо ибадат кылууга баарыбыз дегиле аялдар баарыбыз мындай аракет кылат эмеспизби? Бүгүн ушул исламдагы аялдын ибадаты, анын жасаган амалдары туурасында кеп кылабыз. Алгачкы суроо болсун. Ибадат деген эмне? Исламдагы аял заты үчүн ибадат канчалык деңгээлде маанилүү? Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык көрүүчүлөрдү кирип келген ороз айы менен куттуктайм. Кандай гана канимет күндөрдө, айларда турабыз. Ар бир мүнөтү, ар бир көз ирмеми баалуу болгон Ошондой эле ушул маегибиз эли жерибизге, элибизге пайдасы тийип калса кубанычта болот элек. Ибадат бул араб тилинде ал-айбада деген сөздөн алынган кулчулук кылуу. Демек, эң биринчи кулчулук кылуу үчүн биз өзүбүздүн ким экенибизди билишибиз керек да. Кимдин астында кулчулук кылабыз. Ибадат кулчулук кылуу деген бул Алла Таала буйруган бардык амалдарды жасап, Аллах Таала тыйган бардык амалдардан алыс болуу. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва саххара лакум ма фис самавати ва ма фил арди жамиан минху." Асмандагы, жердеги бардык нерселерди силерге баш ийдирдим дейт да. Демек, аламда бардык нерсе биз үчүн жаралыптыр. Тоодагы, асман, жылдыз, жер, өсүмдүктөр, жаныбарлар. Эми суроо туулат, бардык нерсе биз үчүн жаратылса, биз ким үчүн жаратылганбыз? Биз эмнеге жаратылганбыз? Биз Аллах Таала Зарият сүрөсүнүн 56-аятында айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Жиндерди жана инсандарды кулчулук кылуудан башка нерсеге жаратпадым. Биз өзүбүздүн кул экенибизди тааныш керек. Мисалы, мага сиз кимсиз десеңиз, устазамын десем, бул чыныгы мен эмес. Мен кийин устаза болдум да. Мугалим болдум, Аллах Таала мени жаратканда эң биринчи кул кылып, өзүнүн пендеси кылып жараткан. Менде эч нерсем болгон эмес. Мен жок болгом. Мени жоктон Аллах Таала кул кылып жараткан, экинчи аял кылып жаратканда, бая сууга түшкөн суучулду, сен кимсиң десең, суучул десе, костюмун кийип алса, ал туура эмес, ал адам, костюмун чечкенде башка адам болгондой, биз негизи Аллах Тааланын алсыз Аллах Таалага чексиз муктаж болгон кулдарыбыз. Алланын айтканы менен жашап ибадат кылууга биз буйрулганбыз. Себеби бир мектеп салсаң деле сен эсептейсиң. Могу жерге кирпич керек, моунча стул керек, моунча жыгач керек деп мондай эрежелер болуш керек. Бир жол курса дагы жолго эреже коет да. Аллах Таала ушундай ааламды жаратат экен, эмнеге өзүнүн эрежесин койбосун? Бизди кандай кылып жашашты үйрөтпөсүн? Биздин кул болуп жашашыбыз өзү ибадат. Эң сонун. Сизде ушул аял кишилер эң маанилүү болгон ибадаттар кайсылар? Аял кишилер кайсы ибадатка көбүрөөк маани берип, ошол нерсени аткарууга аракет кылыш керек? Эми аял эмес, бардык эле инсан кулчулук кылуусу зарыл бул айда айрыкча. Муну Рамазан айы бизде Аллах Таала мисалы бир жыл бою биз ооруйбуз да. Мисалы бирөө ооруса, капельница берет. Эмнеге? Жөн тамактардан тыйып, врач астма укол берет да. Ошол астма уколдон туура глюкозаны, калийди, кальцийди алыш үчүн. Себеби тамак жегенге ооруган адамга болбойт. Ошол сыяктуу эле биз адам болгондон кийин биз бардык адам ката кетет. Адашат, күнөө жасайт. Жыл бою күнөө жасап,
чарчайбыз, жүрөгүбүз чарчап кеткен. Бардығыз қиналып кеткенбіз. Мен өзім кедеймін деп өзүзгө өзүз эме чыгарып алып, тыянак чыгарып алып, өзүмдү ушул кедейликтен чыгарам деп кечке иштеген, жумушка барган адамдарда ошонун баарын Рамазанда Аллах Таала токто дейт. Мен сени тазалайм дейт Аллах Таала. Бардыгыбызды жер тамактарынан, керек болсо ушак сүйлөгөндөн, рухубузду дагы дарылайт. Аллах Таала биздин денебизди дагы дарылап, бирөөнү жаман күмөн кылгандан Алла Таала тыйып жатат, кызгангандан, урушкандан. Бирөө урушсаңар дейт, мен орозомун деп кетип калгыла. Бейиштин босогосунан бир гарантия берем деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул нерселерден тыят эмне үчүн? Биз түзмө-түз Аллахка кайрылышыбыз үчүн. Ушул күч кубатты мага берген тамак аш деп жүрөт элем? Жок, Аллах Таала. Курсагыңар ачканда орозодо Аллахты эстеп, зикир тартып, Кудай Тааланан түзмө-түз азыктарды күч кубат алыш үчүн. Биз ойлойбуз, уйку мага кубат берет деп. Жок, чыныгында Аллах Таала берет. Муну айда азыраак уктасак дагы Алла Таалам кубат бериш үчүн аял заты ибадатта болуусу ушунчалык маанилүү. Себеби бүгүнкү күндө интернет карап отуруп, каяктагы маалыматтарды угуп отуруп, биз энергиябызды жоготуп койдук. Кандай гана маалыматтар жок эмесе, бирөөнүн жашоосун карап отуруп, канча күчүбүздү жоготуп койдук. Кызганып отуруп, жинденип отуруп, ачууланып отуруп, биз бул дүйнөгө эмнеге келгенбиз? Биз максатыбызды, кыздар, бул дүйнө Аллах Тааланын астында чиркейдин канаты чалык, оорчулугу жок да. Максатыбыз наркы дүйнө болуш керек. Аллах Таала Куранда сарио чуркагыла, убактыңар аз. Иля магфира, Алланын кечиримине жана асман жерден кенен болгон бейишке чуркагыла дейт да. Биз ошол нерсени максат кылышыбыз керек. Биз бул дүйнөгө жөн келип калган жокпуз. Аялдын негизги кыла турган ибадаты бул айда намаз деп айтат элем да. Намаз. Ибадаттар экиге бөлүнөт. Ритуалдык ибадаттар. Анан кийин шаирия, анан таамулия деп. Андан кийинки мамиле ибадаттары. Биринчи ибадатка намаз, орозо, ажылык, зекет, анан келме айтуу, көөлүк берүү кирсе, бул биринчи ибадаттарды аял аткарса дейт, бейиштин каалаган эшигинен бейишке кирсин дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Биринчи эмеси ибадаты намаз, бирок биздин максат. Ибадаттан мурда ишеним турат да бизде. Ишенимибиз туура эмес болсо, ибадаттарыбыз ката болуп калышы мүмкүн. Мисалы, башка шаарга барсаңыз, мейманканада ойгондуңда, сен биринчи туруп, каякка баскандан мурда эмнеге келдим дешиң керек да. Мен окуу үчүн келдимби? Мен бул Лондонго саякат үчүн келдимби, бизнес үчүн келдимби, сен аныкташың керек. Аныктабай туруп эле көчөгө чыгып, жеп ичип жүрө берсең, бүт ката болот да. Сен бир эме ката кыласың. Ошол сыяктуу эле аял өзүнө өзү суроо бериш керек. Мен бул дүйнөгө эмнеге келдим? Мен эмнеге мени Алла Таала именно 2024-жылы ушул жерде аял ушул 4 баланын апасы кылып неге жаратты Аллах Таала? Мен алып кете албаган дүйнө чогултуш үчүн келбедим да. Алып кете албаган машина үчүн келбедим да. Деп Алла Таалага ишенимин күчөйткөндө адамдын өзүнүн ибадаттары иретине түшөт. Ибадаттары туура болот. Эгер жөн эле эл окуту деп намазга жыгыла берсе, эл орозо кармаптыр деп эле кармап алса, мен ким үчүн кармап атам? Эмне үчүн кармап атам? Эл сүйлөсүн, эл мактасын деп эмес да, эмне үчүн хиджаб кийип атам? Адам өзүнө өзү көп суроо бергенде жоопторду ошондо табат да. Бул ибадаттыбыз туура болуш үчүн Аллах Тааланы туура таанышыбыз керек. Бул айда Алла Тааланын несин көп эстеш керек. Ошол жөнүндө кичине айтып берсем, адам баласы толуктукка умтулат. Нафс бул сонун нерселерди жакшы көрөт. Мисалы 5 телефон койсо, мен
акыркы айфонду алгым келет, эң жакшысын алгым келет. Мен эскирип калган мондай телефонду тандабайм да, себеби нафс эң сонун үйдө жашагысы келет, эң сонун кийимдерди кийгиси келет. Бирок бул дүйнө убактылуу болгондуктан толук нерсе жок. Мисалы, сонун үйдү салып, окумуш кылып, ремонт кылып, менин үйүм эң жакшы деп, бир күн баратсаң, бирөөнүн үйү сеникинен жакшы чыгат да, сөзсүз. Менин кийимим эң жакшы, менин илимим эң жакшы деп атсаң, сенден илимдүү сөзсүз чыгат. Себеби бул дүйнөдө толук адам, толук нерсе жок, ошону түшүнүш керек. Муса алейхиссалам дагы мен бардык жок нерсени билсем керек дегенде, Аллах Таала Хидр алейхиссаламга барып илим ал деп койгон да. Ошонун жанында жүрүп, эч нерсе билбейт экенин түшүнгөн. Бул нафс ушинтип толуктукту издеп, болду, мунуку жакшыраак болуп кетти, эми озоюн деп отуруп, биз бул дүйнө менен кош айтышканыбызды билбей калабыз да. Токтош керек. Толук эмне? Толук Аллах Таала. Толук ким? Толук Аллах Таала. Эң сулуу, эң күчтүү, эң кудуреттүү. Биз менин үйүм эң жакшы деп байлыгыбызга таянып атабыз. Менин тапканым эң жакшы деп акчабызга таянып атабыз. Ошо акча менен чечем деп атабыз. Бирок мен спорт менен машыгып атам. Өзүмдү өзүм сонун кылып, ден соолугумду чыңап алам деп атабыз. Бирок бир жерге тайылып жыгылып, буту сынып калгандар канча? Көзүн жумуп кеткендер канча? Ошондуктан толук Аллах, канчалык бул дүйнөдөгү нерселерге ишенсек, ошончолук биз катуу кылышыбыз мүмкүн да. Себеби таянганда дагы күчтүү нерсеге таяныш керек. Эптеп септеген шакка таянсаң, сен кулайсың, ал сынат. Адамдарга таянып алганбыз. Биз бүт фокусубузду Аллах Таала менен байланышка каратышыбыз керек. Айрыкча ушул айда Алла Таала бизди диетага отургузуп, дарылап аткан учурда. Мисалы, доктор айтат да, сенин ашказаның ооруйт экен, мондай вирус бар экен, ооруп барсаң. Ошол вирустан айыгыш үчүн сен 6 ай номер 5 диетаны сакташың керек дейт. Сактабасаң, бул ракка айланып, операция болушу мүмкүн. Биз гарантия бере албайбыз дейт. Анан чечим сага калды да. Диетаны кармасаң, сен жакшы болосуң. Кармабасаң, операция болуп, аягы эмне менен бүтөт белгисиз. Ошол сыяктуу эле Аллах Таала орозодо мына нерселерден, ушактардан, көмөндөрдөн, жөн эле кызгана бериштен тыйылгыла. Бул дегени жалгыз калгыла. Өзүбүздү жөн эле көчөгө чыгып, ар ким менен сүйлөшкөндөн бир бул айтат, бүт байланышыбызды Аллах Таалага каратсак, тазаланып алсак, себеби бул орозо бизге керек эле. Бизге ушинтип тазалануу керек эле да. Ошондуктан толук Аллах Субханаху ва Тааля кыздар. Алланыкы бүтпөйт, Алланыкы чексиз. Алла Таала бейишти берем деп аткандан кийин Аллах Тааланы таныган илимдерге катышкыла, бул ибадат дейт элем аял затына. Намазга бекем болгула. Өзүбүздүн баягы биринчи ибадат, ритуалдык ибадаттар, экинчиси жанагы мамиле ибадаттары оозубузга бекем бололу. Өзүбүздүн көзүбүздү тыялы, диетага отургузалы. Болду, телефонду кичине алысыраак коюп, Инстаграмдан диетага отуралы. Колубуз менен балдарыбызды уруп жаткан болсок, токтойлу. Оозубуз менен бирөөгө зыян келтирип жаткан болсок, токтойлу. Ушул дагы ибадат. Биз бардыгын Алланын кулу болгондон кийин ошол үчүн жасайбыз. Эң сонун. Сиз да ошол жана жогоруда айтып өткөндөй, адамда напси бар деп айттыңыз да. Ушул напсиден биз канткен тыйылабыз? Канткен жөнгө салабыз напсини? Нафсты толук жок кылып салуу мүмкүн эмес, ал биздин бир бөлүгүбүз. Бирок аны жөнгө салып алса болот да. Мисалы, ал нерсени кылбай коюу. Ооба, бирок кыйын, но биз жолдобуз да. Бул дүйнөдө пока жеңилген адам жок, жеңген адам жок, кыздар. Бул дүйнө бардыгы бай дагы сыналууда, ийгиликтүү адам дагы сыналууда, кедей дагы сыналууда да. Ошондуктан бул нафс жаш баланы тарбиялагандай тарбиялаш керек. Бул нафс өтө көп нерсени каалайт, балаң деле каалайт го, мисалы. Бирок сен айтканын алып бере берсең, бала бузулуп кетиши мүмкүн. Бул тажрыйбадан көп эле көрүп атабыз. Ошондуктан жаш баланы кантип тарбиялайбыз? Нафсыбызга ошондой мамиле кылышыбыз керек да. Нафсты такыр кесип салганга болбойт.
Ошон үчүн мына мисалы сен балаңды зордоп бул айда намаз окуттуң да, же күйөө аялын зордоп намаз окутту. Бирок нафсы, көчөгө чыкканды, дискотекага барганды, жанагындай эле ушак сүйлөгөндү каалап атат да. Бирок нафска арам нерселерди так ушулар арам деп чекти коюш керек. Бирок башка нерселерде, мисалы, жаңы динге кирип аткан адам нафсына дагы берип туруш керек да. Нафсың ошол жакшына кийимди кийгенде тынчый турган болсо, ошол кийимди кийгизип туруп намаз окут да. Эгер нафсың көчөгө чыккысы эле келип атса, бейиш деген кинону көрсөтүп кой. Бейиш энен таманын астында деген. Мейли мондай жаман кино эмес, орточосун. Акырын нафсты ушинтип отуруп тарбиялашыбыз мүмкүн. Мен сага азыр давай 2 саат эртең менен багымдаттан кийин жарым саат отуруп салават тарт. Мен сага моуну сатып берейин деп нафс менен сүйлөшсө болот, кыздар. Бул жаш бала менен чыңчыл болуш керек, нафс менен чыңчыл болуш керек. Жакшы көрүш керек, эркелетиш керек, сылаш керек, бирок чектен арамга чыгып кетпеш керек. Эң сонун, аябай түшүнүктүү болду десек болот. Устаза, ошол намаз тууралуу сурагым келип турат. 5 убак намаздын ар биринин өзүнүн орду бар. Ар бир намаздын өзгөчөлүгүн токтолуп өтсөңүз. 5 убак намаздын. 5 убак намаздын субханалла өзү ар биринин вактысында окулушу бул өтө бир сонун нерсе да. Аллах Таалага жолугуу өзүнчө бир кылдат вакыттарда белгиленген. Алла Таалага 3 вакытта кире албаган учурлар бар. Күн чыгып атканда, күн батып жетканда, чак түштө биз Аллах Таалага кире албайбыз. Башка намаздардын вактысын, мисалы бүгүн 5:31-де азан айттыбы багымдатка. 5:30-да намаз окусаң, сен намазың жарабайт. Ар бир вактысын өзүңчө карап кириш керек. Анан биз нафсыбыз Алла Таалага муктаж. Ушунчалык улуу, күчтүү, кудуреттүү затка биз муктажбыз. Аллах Таала Куранда айтат да, эгер дейт аят мааниси, деңизге капырлар түшүп калса, чөгүп кетүү коркунучу болсо, бардыгы бир ооздон Аллах деп Аллахка ишенет экен да. Капыр болсо дагы. Себеби ар бир адамдын табиятында төрөлгөндө эле биз Аль-Мисакта, рух аламында Аллах Таала бизден аласту би роббикум, мен силердин Раббиңер, эгеңер, кожоюнуңар эмесминби дегенде бала деп жооп бергенбиз. Ошол нерсе баарыбыздын мына жерибизде жазылган. Биз ошондон бери ошол Аллах Таалага муктажбыз. Аллах Таала Рамазанда бүт жер тамактарынан тыйганда асмандын тамагы Алла менен байланыш деп атат да. Эми мына намаздарда дагы, мисалы багымдатта сен эртең менен жансыз ойгоносуң. Маанайың анча бардык нерсени каалабай, 1-2 саат адам мындай алсыз болуп жүрөсүң. Ошол учурдагы 2 рекет намаз. Кудайым, мен бүгүн тирүү ойгонгонума шүгүр. Канчалаган адам бүгүн турбай калды. Бүгүнкү орозону кармаганга мага күч кубат берип ойготконуңа шүгүр деп багымдат намазга турганда адам канчалык бактылуу болосуң. Андан кийин бүгүнкү күндө илимде деле айтат, багымдат намазында адамда бактылуулук гормондору аябай көп бөлүнүп чыгат эртең мененки таңда. Ошондо жатып эмес, сен туруп, Аллага сажда кылып, Алланын астына киргенде ошончалык рахат, көп пайда аласың дейт да. Күнүбүздү ошон менен баштасак, анан иштеп дүйнөгө кызыкканда 5 убактысы келет экен. Дүйнөдөн чарчайсың, баарыгын таштадым. Аллах Таала ушунчалык улук зат, мен азыр Аллаху акбар деп 5 намазына кирем. Жердин жаралганына болжол менен илимдүүлөр айтат, ааламдын жаралганына өтө көп вакыт болду да. Ошондон бери жердин ичине айдан 20 ай батат экен. Күндүн ичине жерден 1.300.000 жер батат экен да. А күн
Саманчынын жолу галактикасындагы орточо көлөмдөгү жылдыз. Мындай жылдыздардан миллиард бир эле галактикада. А мындай галактикалардан триллион бар экен да. Ушунчалык чоң ааламды ар бирин эсеп китеби менен, кылдаттык менен жаратып турган Аллах субханаху ва тааля Аллаху акбар, барынан улук. Ушунчалык улук менин бүгүн чарчап келген көйгөйүмдү чечкенге Аллах таала кадыр деп намазга бешим убактысында баягы жумуштан чарчайбыз, ысыйбыз орозо маалында курсагыбыз ачты. Аллаху акбар, улук. Менин ушундай чоң деген проблемамды чечип бергенге Аллах таала улук деп намазга киребиз. Асыр намазы биз кеч киргенге даярданабыз. Вакытымдын көп өтүп кетти. Маанилүү иштерди жасап алайынчы дегенде Аллахтан күч кубат сурап асыр намазына киребиз. Анан шам кирди, караңгы болду. Аллахым, мен бүгүн күндүзү менен кечти киргиздим. А бүгүн күндүзү өтүп кеткендер канча? Бирок мага сен кеч караңгыны да көргөнгө жардам бердиң деп шам намазын ыраазычылык менен окуп, анан куптан убактысы келгенде Аллахым, мен азыр уктайм. Түнүм бейпил болусун, сенден суранып уктайм деп биз кээ бир алымдар айтат да, канчалык туура, бирок адам баласынын организми күндүн 5 убакыт маалында ар түрдүү болуп өзгөрөт экен. Баамдатта өзүнчө бир абалда турсак, бешимде өзүнчө бир абалга которулат экен да организм. Уже башка гормондор чыгат. Кечке жакын башка, куптан мезгилинде уже уйку гормондору, эс алуу гормондору уйкуга даярданып баштайт. Ошон үчүн адам баамдатта башка абалда эле, бешимде уже башка абалга өткөндө кайра Алла менен бир байланышын жандандырып, Алланы намазга кирип, Алла менен болгон жипти кармайбыз. Аллахым, адашып кетүүдөн мени сакта деп 5 убакыт намаздын убактылары так белгиленгенин Аллах таала билет, бирок биз үчүн ушул жакшы экенин Алла чечип берген. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Намаз момундарга өз убактысында окулчу ибадат болуп парз кылынды. Демек ушул убактарда окуу бизге пайдалуу, денебизге пайдалуу. Биздин намазыбыз Аллах таалага эч качан керек эмес. Бизге эле керек. Демек намаз бул бизге 5 жолу берилген дары. Намаздай бизди кыздар эч нерсе тазалай албайт. Башка нерселер, мисал, психологка барасың кайгырып, врачка барасың, башка кыласың. Бирок булар жөн эле убактылуу обезболивающий болушу мүмкүн да. Намаз түп табынан сени тынчтандыра алат. Эгер туура окусак, туура таанысак Аллах тааланы. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум. Ала bizikrillah tatma'innul qulub дейт Аллах таала. Иман келтирип, жүрөгү тынчтангандар. Алардын жүрөгү Аллах тааланы зикир кылуу менен, эстөө менен гана тынчтанат дейт да. Башка нерсе жүрөктү тынчтандыра албайт. Бардыгы убактылуу кыздар. Алланы табуу, Аллага ишенүү, ошол гана бизди тынчтандырат экен да. Ошондуктан намаз, бул 5 жолку намаз бизге берилген Аллах тааланын дарысы, шыпасы. Устаза, ушул намаздын тарыхына токтолуп өтүппүз да. Намаздын тарыхы кандай тарых менен башталган, эмне себептен 5 убак намаз окуп калдык, деги эле мурунтан пайгамбарыбыздын убагында негизи 5 убак беле, же андан кийин 5 убак болдубу? Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Намаз биринчи ислам келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям исламды алып келгенде, намаз парз, 5 убакыт намаз, биз окуп аткан намаз парз кылынган эмес. Ага чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде 13 жыл исламды таркатса, пайгамбарчылыктан кийин ошонун акыркы 11 жылында гана намаз парз болгон. Пайгамбар Мединага көчөрдөн 1,5 жыл мурун гана намаз парз болгон. Ага чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын жүрөгүнө Алланын жалгыздыгын, Алланын улуулугун жеткирүү менен убара болгон. Анан ага чейин
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Мединага көчкөнгө чейин 1,5 жыл мурун Миаражга көтөрүлөт. Исра Миараж окуясында Миаражга Аллах Тааланын астына көтөрүлөт. Ошондо Аллах Таала 50 жолу намаз окууну бизге парз кылат. Аллахтан буйрукту алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жерге түшүп келатканда Муса алейхиссаламга жолугат. Аллахтан эмне алдың дегенде 50 жолку намазды алдым дегенде кайт. Сенин үммөтүң ага кудурети жетпейт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыгат. Аллахым, райым кыл. Үммөтүмдүн кудурети жетпейт буга, пенделериңдин кудурети жетпейт дегенде Аллах Таала азайтат. Кайра көп дейт Муса алейхиссалам, кайра чыгат, кайра азайтат. Акыркы жолу 5 жолу намаз окууну парз кылып кайра түшкөндө Муса алейхиссалам, сенин үммөтүңдүн буга да күчү жетпейт. Дагы азайтырып кел дегенде уялам дейт. Болду. Кайра чыккандан уялам деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 жолку намаз менен келет да. Башка ибадаттар пайгамбарыбыз жерде болгондо эле Жибрил алейхиссалам аркылуу жиберилген. Бирок намаздын ибадаты Аллахтын астына чыгып парз кылынды. Демек бул өтө маанилүү. Бир директор мындай эле иштерди тапшырып коет, бирок өтө маанилүү иш болсо жанына чакырып туруп, мондай кыласың дегендей, Аллах Таала жанына чакырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга намазды буйруганын бир хикматы өтө маанилүү болгон намаз. Биздин адамзатка өтө пайдалуу, өтө маанилүү нерсе бул намаз. Ошондуктан буга чейинки намаздар болгонбу десеңер, буга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиджа энебиз менен намаз окуганы белгилүү. Бирок азыркыдай намаз эмес, эрте менен анан күн батканда, кечинде окулган дейт. Кандай болгон белгисиз. Бирок ошондой бир Аллага сыйынышкан. Бизге чейинки үммөттөрдө болгонбу? Болгон дейт. Куранда Аллах Таала Мариям энебизге кайрылып, "Я Мариям, уqnuti ila rabbika warka'i wasjudi warka'i ma'ar raki'in" деген аят бар. О Мариям, Раббиңе итаат кыл, баши, рүкүгө бар, саждага бар. Болгон буга бардык эле диндер, бардык эле пайгамбарлар Аллах Тааланын жалгыздыгын үйрөтүп келген болгон дешет, но сүрөтү кандай болгон, убактысы кандай болгон бизге белгисиз. Бизге пайгамбарчылык келгенден кийин 11 жыл, 11,5 жылдан кийин намаз бизге парз болгон. Эң сонусузда ошол намаз тууралуу толук жооп алдык десек болот. Эми намаздардын ичинен бул тахажжуд намазын билип келебиз. Бул тахажжуд намазы кандай болгон намаз, канча рекет окулат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тахажжуд намазына кандай көңүл бурган? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам парз намазын окугандай тахажжуд окуган. Бирок бул мен үчүн деген. Пайгамбарыбызга почти тахажжуд намазы парз болгон. Бирок үммөт үчүн эмес. Бизге бул сүннөт, мустахаб амал, нафил намаз десек болот. Түндүн 3-чү бөлүгүндө окулат. Түндүн 3-чү бөлүгү кантип белгиленет? Шам 7-де кирсе, мисал үчүн 7:16-да кирип атат, бирок 7 деп алсак, багымдатта 6-да болот десек, шам менен багымдаттын ортосун эсептеп туруп, 11 саат болсо, 11-ди 3-кө бөлөбүз. Мисалы 3,5 сааттан болсо, багымдатка 3,5 саат калганга чейин тахажжудтун убактысы экен. Ошол мезгилде окусак болот. 2 рекеттен баштап 12 рекетке чейин, ким күчү жеткенче окуса деле болот. Болгону түнкү намазды рүкү саждада көп туруп, кыямда узун сүрөлөрдү окуган жакшы. Шашпай окуган жакшы. Анан Аллах Таала хадисте айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, Аллах Таала түндүн 3-чү бөлүгүндө асман дүйнөсүнө түшүп, ким бар дуасын кабыл кылайын, ким бар сураганын берейин, ким кечирим сурайт, кечирейин дейт экен да. Ошол мезгилде уйкусун бөлүп, бузуп, жылуу төшөгүнөн чындап
Алланын берерине ишенген, Алланын береринен үмүт кылган адам гана ойгоно алат кыздар. Аллах Таала берет сөзсүз. Себеби, ушул пендеме керек экен. Баары уктап жатат, бул түнү турду. Буга бир нерсе керек деп. Анан тахаджуд намазы сенин ыкыласыңды, ыйманыңды белгилеп бере турган намаз. Башка намаздарды күндүз окуй беребиз. Эл көрүп турат, башка деп. Бирок тахаджудта сен эч ким көрбөйт. Алланан башка. Бул эң бир ыкыласыбыз белгилене турган намаз. Тахаджуд намаз менен жүздөр нурланат кыздар. Баягы адам баласы машинаны алсаң да, ал машинаны майын алмаштырыш керек. Ар жума сайын жууп турушуң керек, ичин, сыртын тазалашың керек, бузулган радиаторлорун алмаштырышың керек, моторлорун алмаштырышың керек, иши кылып машинага кам көрүш керек, жүргөндө дагы чуңкуру жок, туура жолдон жүргүзүшүң керек. Айдаганда деле этият кылыш керек. Адам дагы ушундай эле нерсе да, Алла Тааланын жараткан макулугу. Сен өзүңдү, ичи сыртыңды тазалап турушуң керек. Сен өзүңдү жаңылап, өнүп, өсүп турушуң керек. Биз сыртыбызды гусул алып, дарат алып жуабыз. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарат бисмиллах деп алсаңар, колуңардан күнөөңөр төгүлөт. Колду жууганда, бутуңарды жуусаңар, бутуңар менен кылган күнөөңөр төгүлөт. Биз тазаланабыз. Анан намазга киргенде биздин ичибизди ким жууйт? Ичибизди кызганычтан ким жууйт? Ачуулангандан ким жууйт? Нервтенгенден ким жууйт? Аллахтын астына киребиз. Аллах Таала тазалайт биздин жүрөгүбүздү, башкабызды. Бул жууп тазалагандан кийин бул машинаны туура жолдо жүргүзүш керек. Ошон үчүн намазда ар дайым ихтина сиротал мустаким, бизди туура жолго сал. Биздики иши кылып, Аллахтан сурап аракет кылуу жыйынтык Аллах субханаху ва тааладан. Эң сонун. Сиз ошол негизи ибадат кылууда ар бир пайгамбар кандайдыр бир бузулган коомго келген эмеспи? Анан ошол пайгамбарыбыз келгенге чейин негизи эле өзүнчө ибадат кылган, Алланы таанып билген инсандар болгонбу? Пайгамбарлар келгенге чейин элеби? Жок, биздин пайгамбарбы? Биздин саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз келгенге чейин. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биздин ислам динибизден мурун пайгамбарыбыздан мурунку пайгамбар Иса алейхиссалам болгон. Иса алейхиссаламдын деле Аллах Тааланын жалгыздыгына чакырган, жаман иштерден тыйган. Бирок бара-бара заман өтүп, кылым өтүп, аны коому бурмалап алган динине көпчүлүк Иса алейхиссаламды Кудайдын баласы деп христиандар ал багытка кетип калган. Иса алейхиссаламда Кудайдын баласы деп, ошого Троица деп сыйынып жүрүшөт го. Алар адашып кеткен, бурмаланып кеткен дин. Бирок ошол мезгилде Иса алейхиссаламдан калган туура динди кармангандар болгон. Мисалы Варакат ибн Нуфаль деген Хадиджа энебиздин тагасы. Чыныгы Иса алейхиссаламдын динин карманган киши болгон. Ошондойлор сейрек кездешкен, бирок көпчүлүгү бурмалап алган. Бирок алардын дини кайсы мезгилде бүтөт? Ислам дини келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды пайгамбар деп кабыл алышы керек. Болгон пайгамбар келгенге чейин туура динди кармагандар болгон, адашып чала кармап алгандар болгон, бурмалап кеткендер болгон. Эң сонун. Сиз ошондо азыркы коомубуздагы аялдар ибадаттарга кандай көңүл бурушат? Кандай ибадат жасашат? Жакшы деп ойлойбуз, жакшы күмөн кылабыз. Мисалы, машаллах, Кыргызстанда жол салгандар көбөйдү аябай, намаз окугандар көбөйдү. Мурда элестете албаган магазиндерге кирсең орозоңуз марек деген жазуулар. Субханалла, биз жакшы жакка аябай жылып атабыз. Чыныгы динибизге кайтып жатабыз. Биз 74 жыл Советтер Союзунун астында. Союздун дагы жакшы жактары болду, орустардын деле жакшы жактарын алдык, бирок биз динибизден аябай артта калдык да. Биз динибизди аябай өзгөртүп салдык. Эми өзүбүздүн табиятыбызга, динибизге кайтып келе жатабыз. Аялдардын
үмүт кылам жакшы деп. Аялдардын ибадаттары, өзгөрүүлөрү изденгендер аялдар. Бирок ошонун баары маалымат көптүгүнөн бүт баары баркысыз болуп кетти да. Баркысыз. Уккан нерсебиз баркысыз. Кечке даваттар айтылып атат, сабактар болуп атат. Баркы жок. Кылбайт. Амал кылбайт. Амал жок да. Амал жок болуп атат бизде көбүнчө. Эгер бир укканыбызга болду деп туруп, ошого амал кылып баштасак, мисалы Рамазанда ушак сүйлөгөнгө болбойт. Бирөөнүн этин жеген менен барабар. Токтосок, башканы да тыйсак, бул амал эмеспи? Биз айтты эле болбойт экен. Биз эмнеге алып атабыз илимди? Бирөөгө айтыш үчүн эле да. Көпчүлүк адам бирөөгө айтыш үчүн эле алып атат. Ошону жок, биз өзүбүзгө сиңирип, амал кылып туруп сүйлөгөндө бат эле оңолуп кетмекпиз да. Кичинекей эле сахабалар, бир аз сандагы эле сахабалар исламды дүйнөгө таркаталды да. Биз толтура мусулмандар не кыла албай жатабыз. Анан исламды дагы илим менен кошо үйрөнүп кетиш керек да. Илими жок ибадатка келип алганда, илим жок жолго келип алганда туура эмес түшүнүктөр дагы болуп атат. Жок, илим бала мектепте окубаш керек деген түшүнүктөр болуп атат. Булар албетте ката. Туура ислам жарыктыкка, өңгөнгө, бизди Аллах Таала жердин бетинде халифа, башчы кылып жаратты. Алла Таала бизге кол берди, көз берди. Эсептешпей берди. Акчасыз берди. Күч, кубат, күнүгө эртең менен сени зарядка толтуруп туруп Аллах Таала тургузуп атат да. Не үчүн? Сен дүйнөгө мөмө беришиң үчүн. Сен пайдалуу болушуң үчүн. Сен өзүм үчүн эле деп жашаганда бул кичинекей эле адам болуп өтүп кетесиң да. Аялдардын ибадаты жакшы деп ойлойм, бирок мындай да, кемчиликти баарыбыз эле айтып калдык да. Мына жерде мындай, тиги жерде тигиндей. Чечим кана, альтернатива кана, жол көрсөтүү кана. Эмне кылсын алар? Кечке эле критика кылып эле, анан булар мынтип атат Кыргызстанда, тигилер мынтип атат, бул мынтип атат. Чечим берген киши аз. Биз чечим не кылабыз дегенде, ооба, кемчилик көп, аялдар да көп, башкалар да көп, бирок колдон келген чечимди издешибиз керек. Эң сонун. Устаза, ошол сизге суроо бергим келип турат. Азыркы убакта аялдардын топтоп болтуруусу, өзүнчө бир жерге чогулуп болтуруусун көрүп келет эмеспизби? Негизи ушул олтуруу менен биз үйдөгү ибадаттарыбызды алсырап жаткан жокпузбу? Аялдардын чогулуусу, негизи шариатта, мисалы, таравих намазга деле аялдар чыгып атпайбы? Жамаат намазга аялдардын көчөгө чыгып баруусу макруh, жактырылбаган амал. Эмнеге? Биздин мазхабта ошондой. Себеби аялдын орду үйдө айтылат. Аллах Таала Куранда Ахзаб сүрөсүнүн 33-аятында «Вақарна фи буютикунна» үйүңөрдө калгыла. «Вала табарруджна табарруджал жахилия» жахили доордогу аялдар жасанган сыяктуу жасанбагыла дейт. «Ва амину» Аллага иман келтиргиле. Намазыңарды окугула, зекетиңерди бергиле, Алланы жана пайгамбарды ээрчигиле деп улайт да аяттын аягында. Эми караңыз, бул макруh. Кафе, рестораннары турсун. Эми жакшы ниетте чогулду деп ниет кылалы. Иншаллах, эми кафеге барып тамак жеген күнөө эмес, бирок кыздар, аялдын үйдөгү ибадатычы. Ибадатты жана сурадыңыз, эми ибадат жанагындай зарыл ибадаттар бар, анан мезгилге жараша парз болгон ибадаттар бар. Мисалы, сен турмушка чыктыңбы? Сага уже 5 убакыт намаз, орозонон кийинки ибадатың күйөөңө жакшы мамиле кылуу. Балалуу болдуңбу? Сенин ибадатың, биринчи ибадатың балаңды кароо. Ошолордон арталсаң, анан башка нерсеге барсаң болот да. Аялдын
үйдө отурсун дегени эмне себептен? Аял тура көчөгө чыкса болот, зарыл иштерге барса болот, бирок аял үйдө турбаса. Бул доктордун орду больница дегенде эле. Доктор больницада болуш керек 8-ден 2-ге чейин. Доктор больницадан кете берсе, тойлорго бара берсе, базарга кете берсе содасына, ким карайт пациенттерди? Неме бузулат? Жашоонун ыгы бузулат. Ошол сыяктуу эле аялдын орду үйдө дегени бул балдар көчүнөн ачыкка келет. Балдар көчүнөн ар кандай абалда келет. Стресс алып келет, кээ бир бала жаман сөз угуп келет. Ошол учурда эненин үйдө отурганы эң жакшы. Аялдар ойлосун, мен үйдө эле отурам, эчтеке кылбай эле, бала карап эле отурам, мен дүйнөнү качан көрөм? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир аял балдарынын үйүндө отурган болсо, ал мени менен бейишке бирге келет дейт. Хадис. Бейишке мени менен бирге кирет дейт. Эми караңыз, мен дүйнө көрүшүм керек, мен кыдырышым, мен деле кафеге барышым керек, мен деле элге кошулушум керек дегендер. Туура чеги менен отуруп, бир сүйлөшө турган адамың болот, сүйлөшкүн, башка кылган, бирок кечке эле балаңды таштап кете бергенде, мейли бар бер, бирок сенин балаң чоңоюп калат эртең. Сен мейли тапканың алтын тагып ала бер, кийим кийип ала бер. Балаң кетепсиз чоңоюп атат. Мен элестете албайм, биз кыргыздар эң кеминде 3-4 балалуубуз го. 3-4 баласы бар аял бош убакыты бар экенине мен таң калам. 3-4 баласы бар аял мен зериктим. Жок, сен балаң бутка турганга чейин, илим алганга чейин, өзүнө өзү ак караны ажыратканга чейин, Алланы танып, динин бекем, намазды сен жокто дагы жакшы окуй турган болгонго чейин балага кам көргөн бул бейишке пайгамбар менен кирүүнү сүйүнчүлүп атпайбы? Биз балам туруп турсун, көйнөк кийип алып барып келейин. Балам туруп турсун, морден чай ичип келейин деп отурганда балаң чоңоюп калат. Анан сөзүң да өтпөйт, кадырың дагы жок. Аялдын эң чоң ибадаты балдары. Карай, бир балага эле сен муну китепти окутушуң керек, канча маалымат керек. Сен дарат алганды үйрөтүшүң керек, анын мактап сактап намазга жыгытышың керек. Анын балдар бүгүнкү күндө окуудан бошобой атат, алардын тамагын даярдашың керек. Толтур анын көчөдөгү тамактар зыян. Балаңа өзүңдүн колуң менен бисмиллах деп өзүң жедирген тамак, балаңды өзүң тарбиялаган эртең сөзүң өтүмдүүрөөк болот да. Кечке эле сатып берип беле, сатып бергенде эле күнөө эмес, акчасы барлар, колунда барлар алып берсин. Тамак даярдаган убактысын башка нерсеге кетирсин, бирок аялдын балдары менен көбүрөөк сүйлөшкөнү, тамак үстүндө, чай үстүндө сүйлөшкөнү бул өтө пайдалуу нерсе. Иши кылып аялдардын көчөдө шагарап жүргөнү бул макруh нерсе экен. Аялдын орду үйдө. Бирок андай десең, үйдө кечке отуруп эчтеке кылбаган аялдар бар да. Даже баласын карабайт, даже китеп окубайт, өнбөйт, өспөгөндөр толтура. Ошондуктан үйдө отурганда дагы бул эркек кызыгыш керек, аялы дагы өсүш үчүн, аялын дагы илим алыш үчүн салымын кошуш керек. Ошол үйдө дагы жөн эле отур деген эмес ислам. Мисалы, жумуш кылсаң, башка кылсаң, бул ибадат болуш керек. Сизде ошондо аял киши үй жумуштарын жасоо менен дагы ошол жасаган жумуштары ибадат өкүмүнө кетеби? Ибадат өкүмүнө кетеби? Бардык нерсени Аллахым сенин ыраазычылыгың үчүн десек, уже ибадат. Автоматтык түрдө суу ичкенде дагы бисмиллах. Аллахым ушул сен берген сууну күчтүү, кубаттуу болуп ичем десең, сага ибадат жазыла берет. Аллах Таала шакур деген ысым бар, шүгүрчүл. Биздин кичинекей кыпындай кылып койгон нерсебизге толтура бергиси келет да. Алла Таала эч бир жерде инна хадайнаху сабила имма шакиран имма кафура дейт. Куранда биз эки жолду көрсөтүп койдук. Же шүгүрчүл болосуңар, же
капыр болосуңар. Шүгүрчүл сөзүн Алла Таала шакир деп жөн эле шүгүрчүл деди. Кафур, капыр деген сөздү өтө көп капыр болуучу деп күчөйтүрмө маанисинде берди да. Мындан тыянак чыгат тафсир китептеринде. Аллах Таала адам капырдыкта чектен ашып кетиши мүмкүн. Бирок шүгүр келтиргенде чектен ашыкча шүгүр келтире албайт. Адам толук Алланын кадырын бергенин баалап шүгүр келтире албайбыз. Ошондуктан Аллах Таала мындан чыкты бизден 100% идеалдуулукту талап кылбайт. Сен кичине муну Рамазанда оңолом деп баштадыңбы? Кудай Таала мага 1 миллиметр жакындагыла, 1 зира жакындайм дейт. Мага басып келгиле, чуркап келем дейт да. Демек, Алла Таала мен жөнүндө туура ойдо болгула. Кандай ойлосоңор ошондой дейт. Алла демек биздин кыпындай ибадаттарыбызга очойтуп соопторду берүүчү. Берекесин берүүчү. Байлыкты берүүчү, рызкыны берүүчү, бүт жакшылыкты берүүчү да. Ошондуктан ибадат дегенде фикка келсек, аялдын үйдө кылгандары эгер Алла ыраазычылыгы үчүн болсо ибадат. Аял милдеттүүбү десек, ошол нерселерди кылууга милдеттүү деген дагы алымдар бар экен. Эркек көчөнөн таап келүүгө милдеттүү болгондон кийин аял үйдөгү иштерди кылууга милдеттүү дегендер да бар экен. Бирок көпчүлүк алымдар милдеттүү эмес, бирок бул үрп адатка жараша. Кайсы бир элде аял кайсы ишти кылыш керек болсо, ошону кылуу бул важип болуп калат дейт экен да. Биздин үрп адатта үйдүн ишин аял кылуу, көчөнүн ишин эркек кылуу эми адат эле болуп калган. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эмеге Айша энебизге мисал келип туруп, "Я Айша ат'амина" деген экен да. Айша бизди тоюндурчу деген экен. Демек Айша энебиз тамак жасап, бир нерсе таап алып келип койгон. Пайгам аял ишин кылган экен. Фатима энебиз менен Али разияллаху анху кыйналдык, башка кылдык дегенде, жана Фатима энебиз кыйналдык дегенде, экөө бир нерседе талашып кеткенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип экөөнүн ортосуна отуруп туруп, "Фатима, сен мына үйдүн иштерин кыласың, Али сен мына көчөнүн ишин кыласың" деп бөлүп берген экен. Бирок бардык мусулмандарга милдет кылган эмес да. Себеби кээ бир аялдар бар, жумушу бар, кээ бир ишин күйөөсү кылып жардам бериши мүмкүн. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сахаба энебиз, азыратын унутуп калдым, күйөөмдүн дейт, бүт ишин кылчумун, керек болсо атты дагы барып сугарып, суусун ичирип, жемин берчүмүн күйөөмдүн атынын дейт да. Ошолорду көрүп туруп пайгамбарыбыз бул аялга зулумдук, мына ишти кылбасын, тигини кылбасын деген эмес. Пайгамбарыбыз икрар кылган бардык нерсе демек болот. Фатима энебиз келип, "Будайды жанчам деп колдорум кабарып кетти, мага кызматчы берчи" дейт го атасыга. Дегенде кызым азыр бере албайм, 33 жолу субханаллахты айткыла, 33 жолу альхамдулиллах, Аллаху акбарды 33 жолу айткыла, Аллах Таала күч кубат берет дейт. Ошондо ой кызым колуң кабартыр, бул эркектин иши тигиндей деген эмес да. Демек аялдын үйдө иштерди кылуусу, үйдү сарамжал кылуусу бул аялдын даражасын көтөрөт. Эркек деле кээде идиш жууп койсо, бул күнөө эмес, жаман иш эмес. Бирок эркек көбүнчө сырттагы иштерди чечкендиктен үйдөгү тазалыкты кармаган. Аллах мени аял кылып жаратыптыр, ийкемдүү кылып жаратыптыр. Муну майда чүйдө ишке күйөө эркектин нерви чыдабайт. Ошого чыдамкай кылып жаратыптыр деп сүйүнүп, ыраазычылык менен шүгүр келтирип ибадат иш кылганда, албетте ибадат болот бул. Мисалы бирөө кичине бир гүл берип койсо, шүгүр айтканга, рахмат айтканга шашабыз. Жылмайып болсо да билдиргибиз келет, СМС жазып болсо да рахмат айткыбыз келет, иши кылып ордуна бир нерсе. Аллах Таала бизге чексиз нематтарды толтура берди да. Биздин
эң чоң ибадат шүгүр, шүгүр, шүгүр. Кол бердиң шүгүр деп полду жууп сал. Аллахым кол бердиң деп тамагыңды жаса, күч, кубат, энергияны сага ошого ылайык кылып жаратып берип атпайбы Аллах Таала? Аллах ушунча нерсени берет экен, неге шүгүр келтиргенге эмне таппайбыз да? Себеп таппашыбыз керек. Ар бир нерсеге шүгүр келтире берсек көбөйтөм дейт Аллах Таала. Ушул калемге дагы шүгүр Кудайым. Аллахым, жүрөгүмдөн шүгүр айтам. Бар экениме шүгүр. Аял болгонума шүгүр. Эне болгонума шүгүр деп шүгүр келтире берсек, Аллах Таала күчөйтөт. Аллах Таала өзүнүн сыфатын пенделеринде көргөндү жакшы көрөт. Өзү Аллах Таала кичинекей нерсеге толтура берет экен. Мисалы, бир жолу эле Субханаллах деп койсоңор, бейиштеги участогуңарга бир курма дарак эгилет деп атат да. Алла кандай кенен зат. Биз бир эле нерсени Аллахым сенин ыраазычылыгың үчүн деп жылмайып коелу. Бекер жылмаюуну. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кайсы бир аялдар келип, бир сахаба аял келип туруп сурайт да, эркектерге жихад бар. Алла жолунда согушуу бар, алар шейит болушат. А шейиттердин руху өлбөйт. Бизге кана, биз да чыгабыз дегенде пайгамбарыбыз бүт аялдарга жеткир дейт. Артыңда турган бардык аялдарга жеткир. Аялдын үйдө күйөөсүнө хусну таба олил мар'ати ли заужиха. Күйөөсүнө жакшы мамиле жасоосу. Кара, бир жакшы мамиле жасоо. Жылмайып коюу. Мага эртең манты жасап берчү десе, мен кактагы мантыны айтасың, өзүм араң 4 бала менен үйдө отурам деп кыйкыргандын ордуна жакшы мамиле кылганды үйрөнсөк. Жаным, мен кылып берейин ошол мантыны. Макул деш керек да биринчи. Эмне дебесин, макул, ошол мантыны жасап берейин. Бирок ушу эртең ифтарлык бар эле. Ошого мен бир аз чарчап турат элем. Башка күн жасап берейинчи десең, баягы эркек, мен айтканымды кылды деп тынчтанат экен, макул деди. Ушинтип мындай көп бири-бирибизди жактырбай калганыбыз ошол. Жөн эле нерсеге сен бир нерсе айтасың, күйөөңө барчы нары дейт. Мен сага бош отурамбы, жумушум көрүп турасың го. Же аял ушинтип айтат. Ортодо нелер чыгат да, пайгамбарыбыз айтат, айтып кой аялдарга, күйөөсүнө жакшы мамиле кылган. Хусну таба олил мар'ати ли заужиха. Аял үйүн сарамжал кылып отурган аял, балдарына тарбия берип отурган аял шейиттин даражасына дагы соопталат дейт. Шейиттин даражасындагы бейиш турат. 7 асмандын үстүндө. Элдер Дубайга барып эс алсам деп атат да кыздар. Мунун бардыгы Дубайга барып, анан дүйнө сулуу экен дештин кереги жок. Сен жөн эле үйүңдө туруп деле, могу дарак кандай сонун деп шүгүр келтире аласың да. Жок, мен качан Дубайга барсам бактылуу болом деген адам Дубайга барса да бактылуу боло албайт. Се анын ички дүйнөсү Аллага шүгүрчүл боло элек. Мен күйөөм жакшы машина алып берсе гана бактылуу болом деген адам, ал машина алгандан кийин пайгамбарыбыз айтат го, азга шүгүр кыла албаган көпкө шүгүр кыла албайт. Бул эреже. Сен азыр бактылуу болуп үйрөн. Ушул жөнөкөй жупуну үйүңдө бактылуу болуп үйрөн. Эчтекең жогунда бактылуу болуп үйрөн. Шүгүр кыла турган нерсе таап үйрөн. Анан Аллах Таала сага береби? Сен кылганыңдын баарын мен кылдым, мен кыйын болгон үчүн кылдым, мен таптым дейбиз. Бирок бардыгын берген Аллах Таала. Албетте, үйдө отурган аялдар өтө чоң соопко жетет. Устаза, ушул соңку суроону берейин. Аябай бир актуалдуу болгон суроо. Азыркы убакта баарыбыз өзүбүзгө ыңгайланыштырып амал жасап калбадыкпы? Мисалы, жолук кийүүдө же башка нерселерде өзүгө ыңгайлуу тарабын карайбыз да. Негизи амал кылууда биз ушул жолук кийип амал кылып жатабыз деп, бирок күнөө кетирип алган жерибиз болгон жокпу? Мисалы, жолук кийип атабыз деп, бирок аны өзүгө ыңгайланыштырып салынып атпайбызбы жолуктардын баарынча? Ооба. Бул канчалык деңгээлде туура эмес? Бул эки жүздүүлүк. Бул жөөттөрдүн сыфаты. Аллах Тааланан келген динди ыңгайын өздөрүнө алып, ыңгайсызын бурмалап,
ылайыкташтырып алган жөөттөр Куранда эң көп каргалган улут болуп эсептелет да, Аллахтын каргышына калган. Динде дагы кыздар мен Раббим Аллах дедикпи? Түздөнүш керек. Туура жолго түшүш керек кыздар. Дин бул бирин карманып, экинчисин карманбай кое турган нерсе эмес да. Туура динди туура түшүнүш керек. Өтө фанат болуп дагы, динде жок нерселерди айтып дагы такыба болуп алыштын кереги жок. Анан динде бар нерсени жокко чыгарып өзүңө ыңгайлаштырып алуунун дагы кереги жок. Албетте биз эми жакшы күмөн кылабыз, бирок ким үчүн жоолук кийип атам? Эл сүйлөсүн, элге жагынам десең, эл сени эч качан баалабайт. Ким бирөөгө жагынам дейт? Өзүн күнөөлүү сезген адам. Менде бир нерсе не то, бирөөгө ушинтип жагынам дейт да. Аллах Таала бизди болгонубуздай кабыл алат. Аллага биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз маанилүү. Аллах Таалага сенин бир кадамың, орозодо оңолом деген бир кадамың ушунчалык маанилүү, сага ушундай кеңири жолдорду ача алат да. Сенин сүйлөгөн сөзүң, сенин кийгениң, эми ушуну кийгенде адамдар үчүн эмес, башка үчүн эмес, Аллахым сенин разычылыгың үчүн деп чындап хижаптын маанисин түшүнүп кийсек, тар болбош керек хижаптар, фигураңды, биз фигурабызды жабыш үчүн кийебиз да. Анан фигураң көрүнүп туруп жолук салган, ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан акыркы заманда чыккан жылаңач кийимдүүлөргө кирип калабыз кыздар. Динди өзүнө ылайыкташтырып алган, ооба жакшы болуп жүрөбүз дагы, бир сыноо келсе, эмнеге мага келди? Сенин себебиңден келди. Муноонун себебинен келди деп баштайт. Бул дагы диндин бир жерин кабыл алып, тагдырга моюн сунуш керек деген нерсени кабыл алган жокпуз. Бул жерде бирөөнү күнөөлөгөн бизге удобный болуп атат. Ошол адам күнөөсүн сезбиден кечирим сураганы бизге ыңгайлуу болуп атат. Бул чыныгы дин эмес. Ошондуктан динге кирсек, Алланын бергенинде жаман нерсе жок. Даже бирөө өлүп атса дагы ал жамандык эмес. Болгон нерсенин баарын Алладан болду. Алла мага жакшылык каалады, мунун артынан көптөгөн жакшылыктар бар. Ушундай болуш керек экен деп кабыл алууну үйрөнүү дагы дин. Эми сыртыбыздан кийимдерди кийип кабыл алган менен ичибизден көптөр пока кабыл ала элек исламды толук. Ислам бул Алла сени көрүп тургандай жашоо, ихсан даражасына жетүү. Ислам бул муслим, таслим, өзүңдү толук Алланын кулумун деп тапшыруу. Эч кимге айта албаган нерсеңди Кудайга айта аласың да. Келип туруп намазда, жай намазды салып туруп, алсыз болуп, Алла мен алсызмын. Ушуга чейин баламды өзүм коргойм деп чарчап кеттим. Себеби мен баламды толук коргой албайм. Бир гана Аль-Хафиз, сактоочу, коргоочу сенсиң, толук коргой аласың. Алла сага келдим. Алла мал мүлкүмдү толук коргойм деп чарчап кеттим. Биз бир нерсеге жетебиз дейбиз, жеткенден кийин аны сактаганга аракет кылабыз. Мисалы, сонун фигурага жетем деп спорт менен машыктың фигураң сонун болду. Аны сакташ үчүн сен эми диета кармайсың, башка кыласың, сактабасаң ал кетип калат ал фигураң. Мучной жей берсең, сахар жей берсең, дагы толуп кетесиң да, сакташ керек. Бирок ошону сактайм деп чарчайсың да адам. Чыныгы сактай турган Аллах субханаху ва тааля. Аллахым, сенден өткөн мени сактаган улуу зат жок. Ооба мен кыйналдым. Күйөөмдүн жүгүн мойнума тартып алып кыйналдым. Баламдын жүгүн салып алып кыйналдым. Жок, алар өзүнчө пенде. Менден бөлөк сенин пенделериң, өзүңө тапшырдым деп коюп укташ керек да адам. Ошондуктан ибадаттарыбыз өзүбүзгө ыңгайлаштырып алган жерибиз өтө көп. Тагдыр маселесинде, кийим маселесинде, мисалы бир аялды духи сееп, атыр сееп, макияж кылып көчөгө чыгуудан пайгамбарыбыз тыйган. Кайсы бир эркек эметип калса, жыттап калса, ал арам деген.
ошол нерселерди эске алышыбыз керек. Эң сонун устаза, бүгүнкү сабак аябай бир пайдалуу, берекелүү болду деген ниетте турабыз. Устаза, сиздин келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, айткан эмгегиңиз, сөздөрүңүз жерде калбайт, иншаллах. Келгениңиз үчүн Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Бардык момун мусулмандардын орозосу кабыл болуп, Оза чарда кылган дуалар Алла Таалага түзмө-түз жетип, Аллах Таалам бардыгыбыздын муктаждыктарыбызды чечип берген болсун. Аллах разы болсун. Кадырман көрөрман, биздин берүүлөрдү 24 саат бою YouTube баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Бизде бүгүн конокто диалог филолог устаза Саида Абдурайымова болду. Биз исламдагы аялдын ибадаты, жасаган амалдары туурасында кеп кылдык. Кызматыңыздарда мен Гүлназыр Эркинбек кызы болдум. Кийинки эфирден жолукканча ассаламу алейкум.